Тасма Муса Сапаевдин Ташбек Татка руху жана дымагы аттуу китебинин негизинде даярдалды. Ал өтө илимдүү аалым, баатыр, генерал болгон. Ал бөтөн жерде жаңы мамлекет курган. Ал дүйнөлүк адабияттын китепканасын аштырган. Ал Түркистан калкын бириктирүүнү каалаган. Буга чейинки чыгарылышыбызда Кокон хандыгынын тушунда жашап өткөн баатыр аалым, хандын милдетин аткарган шейит Молда Алымкул аталык тууралуу азын-аулак кеп кылганбыз. Дал ошол даректүү тасмабызда Молда Алымкул аталыктын оң колу, сырдашы, мүдөөлөшү болгон Ташбек Татка тууралууда учкай кеп кылып өткөнбүз. Дегеле буга чейин Ташбек Татка деген ысымды уккан белеңиз. Жок албетте. Аз гана тарых сүйүүчүлөрдөн жана академиялык катмардан сырткары бул ысымды эч ким өзү уккан эмеспиз. Себеби бул ысымдар атайын жаап жашырылып, атүгүл элдин аң сезиминен өчүрүлгөн. Анын ордуна тоталитардык режимдин диктаторлору аң сезимге сиңирилген. Мисалы Лаквиненко. Бул кишинин ким болгонун, эмне иш кылганын жакшы билбесек деле, ысым катары аябай жакшы билебиз. Себеби анын атында Бишкектин так ортосунда көчө бар. Болбосо Лаквиненко Ак суу жергесиндеги азыркы Беловодск тоталитардык режимге каршы чыккан нечелеген жергиликтүү кыргыздарды геноцид кылып, алардын мал мүлкүн талап тоногон ызалым. Бирок кыргыздын ары сыймыга ары сыйлыгы болгон баатыр генерал Ташбек Татка тууралуу маалыматыбыз аз жокко эсе. Бүгүн дагы бир тарыхтын кара кутусуна бекитилген бейне менен таанышууга даяр болсоңуз баштайлы. Өзгө элде султан болгон Ташбек Татка Үмөт Молда уулу. Окуябыз Кадамжайдын Исфайрам суусунун боюндагы Каражыгач айылынан башталат. Бул айылдын Үмөт деген илимдүү такыба молдосу болгон. Ал келинчеги экөө эки уулдуу болушуп, улуусуна Анарбай, кичүүсүнө Ташбек деген ат коюшат. Сүйүнчү телескоп жамааты көздөн жаш чыгарган Периште аттуу үй бүлөлүк драма фильмин тартты. Фильмде ажырашуунун зыяны, атасыз чоңойгон балдар, адамдык улуу касиеттин калыптанышы сыяктуу темалар кеңири чагылдырылган. Биздин телескоп каналынын бүткүл сүйүктүү көрүүчүлөрүн фильмибизге чакырабыз. Периште фильми 16 майдан баштап бүткүл өлкөбүздөгү кинотеатрларда. Бул байкуштун атасы жок, менин да атам жок. Көзүңдү аччы кызым. Айка. Русланбекке канча калды? 4-5 ай. Же андан да аз. Ата, периштеден кандай болот? Жакшы адам өлсө, сулуу, апапакай периште алып кетет. Торбуз кармалай, авар болуп калдык. Марсель деген ким? Чыныңды айт! Не деди? Мен сен чакырган жоктун, Айка кач бул жактан. Кандай гана жагдай болбосун сен атаңды табам кызым. Эй, самолет! Атаңа саламайт! Черектен жалаң периш чыкты! Сен суп-сулуу периште эмсиң мен? Уядан эмнени көрсө учканда ошону алат демекчи. Үмөт Молда көп китеп окуп, илимдин артынан түшкөн зыялылардан болгондуктан Ташбек да китептер менен достошуп чоңоюптур. Дегеле кыргыз эли Совет дорунан андан ары империалисттик баскынчы режим келерден мурунда илим билимиге кызыккан эл болгон. Буга дал ошол Үмөт Молда сыяктуу илимпоздордун жана эки дүйнөнүн илимин окуткан мектеп медреселердин көптүгү далил боло алат. Кыргыздар кечээ эле тоодон түшпөдүкпү дегендер дал ошол тоталитардык режимдин сабатсыз курмандары. Ташбек Татка 2 жашында эле атасын туурап, китеп кармалап, илимге кызыгуусу пайда боло баштаган. Дилгир бала ошентип жүрүп эле атасынан көп нерсени үйрөнүп алган. 7 жашка толгондо атасы Үмөт Молда: "Сен эми мен билгендин баарын үйрөнүп, өздөштүрүп бүттүң. Бирок сен илим билимиңди мындан ары арттырып, өркүндөп өсүшүң керек. Токтор Кары деген маргыландык эски таанышым бар. Сени ошого алып барып тапшырайын" деп баласын өзү Маргыланга Токтор Карыга алып барып табыштайт. Ошентип Ташбек Токтор Кардын колунда 5 жыл илим алып жашайт. Атасы кеткен бойдан баласын алып кеткени 5 жылдан кийин гана келет.
Ташбек айылына келгенден кийин ар иште атасына кол кабыш кылып, айылдык улан кыздарды окутууну да колго алат. Ошону менен катар бала өзүн жетиштирүүнү да артта калтырган жок. Фергана базарына түшкөн сайын китептерге көз салып, китептерге жакын чоңоёт. Ташбек ошентип мечитте да чарба иштеринде да атасынын оң колуна айланат. Үмөт молдо баласына ар жаатта ишенчү. Ошондуктан ага 15 жашында эле алдына 10 кой, 5 эчкиге, 1 буканы кошуп, айдатып базарга жөнөткөн. Ташбек малдарды пулдап бүткөндөн кийин бир топ кишилердин карызыңды төлө деп бирөөнү кекетип жатканын көрүп калат. Барып караса Ташбек курактуу бир баланы ортолоруна алып алышып, жулкулдатып жатышыптыр. 4 киши торуп алып, акчаң жок болсо жүрү. Аттын пулу төлөнгөнчө мага кул сыяктуу иштеп бересиң дешип тим эле жулкулдата сүйрөп алган. Көрсө аламан ат оюнунда улак тартыш кызуу жүрүп 3-4 ат жарга кулап кеткен экен. Ортодогу бозулаган шамдак айлык менен секирип аман калса, минген аты мойну кайрылып мүрт кетиптир. Ал ат да ушул кишилерге таандык болгон. Натыйжада ошол аттын ээлери баладан аттын пулун доолап атышыптыр. Ошол жерде Ташбек кепке аралашып: "Аке байлар, айтыңыздар, аттын баасы канча тилла, башкача айтканда алтын" дейт. "Ой бала, сенин пулуң жетпейт. Эмне кыласың? Кет ары" дешкенде Ташбек белиндеги курун чечип, акчасын ортого жая салган экен. Ошентип жанагы кишилер атынын гана акчасын алышып, баланы бошотуп кетип калышкан экен. Тиги бала Ташбекке аябай ыраазычылыгын айтат. Ташбек менен келген кишилер: "Бул эмне кылганың? Атенең эмне деген максаттар менен бул малдарды көбөйтүп жүрдү эле. Эми атаңдан кагуу жейсиң" дешкенде Ташбек эч камырабастан: "Байкадыңарбы? Ал жөнөкөй жигит эмес. Жүзүнүн нур жанып, дымагында чечкинтүүлүк бар. Биз дал ушундай кыйын кысталыш маалында бири-бирибизди колдоп коштоп турушубуз керек. Анткени биз деген аз элбиз. Аз элдин чыгааны арбын болуусу шарт. Ал үчүн жөндөмү ташкындаган жарамдууларды коргоп жүрүшүбүз керек. Эркиндикке ээ болсоң ушундай эр азаматтар менен ээ болосуң" деп айткан. Анын айткан сөзүнөн эч кандай өкүнүү байкалган эмес. Дагы ушундай окуя болсо эч шек күмөнсүз ойлонбостон кайра эле ушуну кылмакмын дегенсип сөздөрү чечкинтүү болчу. Окуянын чоо жайын атасы уккандан кийин ушундай дейт: "Стоп, ушул жерден суроо. Үмөт молдонун ордунда биз болсок эмне кылмакпыз? Кыргызча, орусча аралаштырып ашата сөгүп куумакпызбы? Суроонун жообун сиз ойлоно туруңуз, а биз атасынын эмне дегенине кулак салалы." Үмөт молдо окуянын чоо жайын уккандан кийин ушундай дейт: "Алган билим, акыл эс, турмушка тутка болот деген ушул болам. Эрдикке тете иш кылыпсың. Ушинтип өз алдынча чечим чыгарган чечкиндүүлүгүңдөн жазба. Анткени мындай касиет адамды далай кысталаң учурлардан алып чыгат. Акча, пул бул колдун кири. Муну адам табат, ынтымакты, биримдикти уюткан абийир намысты оор абалдагыларга жардам берүүнү болсо эр азаматтар гана табат. Ушундай тарбияны көргөн бала кандай адам болуп чыгат деп ойлойсуз? Эч ким менен кеңешпестен өзүмчүл болобу? Жок албетте. Ташбектей элге жардам колун сунган, элдин жүгүн аркалоодон качпаган чыгаан лидер чыгат. Учурда жеке эгоизмдин өнүгүп кетишинин эң башкы себеби бул кичинесинен эч кимге бербей өзүң же деген тарбия менен чоңойгон балдардын көптүгү. Ташбек жардам берген ошол баланын аты Алымкул болчу. Малыбек ханзаданын тушунда Алымкулду 100 башлык даражага көтөрүшөт. Ошондо Алымкулдун алдында жүздөй жан жөкөрлөрдү топтоо озуйпасы пайда болот. Мамлекеттик аскерге кошулам деп келген жигиттерди Алымкул сыдырата карап отуруп, арасынан Ташбекти таанып калат. Эски тааныштар кубана учурашып иштеше башташат. Ташбектин карьерасы ушинтип башталган. Малыбек, Алымкул, Ташбек Кудайыр ханды тактыдан кулатышы керек эле. Ошондо Алымкул менен Ташбек экөө Малыбекти коштоп Ошко келишет. Бул топко Алымбек татка да кошулат. Натыйжада алар Маргыланда Кудайыр хандын асаркерлерин толугу менен талкалайт. Согуш жүрүп жатканда Ташбек баштаган күчүрмөн топ хан сарайды толугу менен басып алып, Кудайыр ханды колго алышат. Ташбек Кудайырдын тамагына канжарын такап: "Бийлик үчүн күрөштө Кокондун 6 ханынын башы кеткен. Сени 7-чи кылгым келбейт" деп тактыдан өз эрки менен кетүүсүн мажбур кылган. Төңкөрүш ийгиликтүү аяктап 1858 жылы Малыбек такка отурат. Анын биринчи эле буйругу Алымбек татканы Ош менен Анжияндын, Алымкулду болсо Коргон төбө менен Чуст шаарларынын аким кылып дайындоосу болгон. Алымкул Ташбекти ар дайым жанында алып жүргөн. Качан гана Маргаландын акимчилигине көтөрүлгөн кезде ордуна, башкача айтканда Чуст шаарына Ташбекти аким кылып калтырат. Кокон хандыгында саясий абал, улам алмашуу болтуруп, ал ортодо Малыбек хан өлтүрүлөт, такка кайра Кудайыр хан отурат. Анан кайра тактан шыпырылат. Алымкул баштаган топ Кудайыр ханды кетиргенден кийин
ордуна Малабек хандын 11 жаштагы уулу Султан Сейитти отургузушат. Султан Сейит эрезеге жете элек болгондуктан ага кеп кеңешин берип турчу аталык милдетин Алымкул алат. Ошентип Алымкул аталыктын Кокон хандыгындагы орду артып, зоолосу бийиктеген эле. Өлкөдөгү негизги чечимдердин баары анын көзөмөлүндө болчу. Окуялар бир эле Кокон хандыгында эмес, анын айланасындагы өлкөлөрдө да кызуу жүрүп турган. Кытайлык кыргыздар Сыдык жана Ниязбек 1860-жылы Кытайда көтөрүлүш чыгарышып, Кашкарды ээлеп алышат. Ээлеп алганы менен аны сактап да туруулары керек болчу. Алар мына ушул маселе менен Кокон хандыгына жардам сурап келишет. Алымкул 6000 аскерден турган эң күчтүү колун Якупбектин кол астында жөнөтүп, Ташбекти болсо Кокон хандыгынын Кашкар хандыгындагы туруктуу өкүлү кылып дайындайт. Анын колуна Датка деген күбөлүк нааманы карматып, Кашкарга жөнөтөт. 1864-жылдын июль айы Ташбек Үмөт уулу Улуу Жибек жолу менен каттаган кербендерге кошулуп Кашкарга кирип барат. Ошол күндөн тартып ал Кашкарда болуп жаткан бүткүл окуяларды Алымкул аталыкка бурчатпай жеткирип турган экен. Натыйжада 1864-жылы сентябрь айында Алымкул аталыктын түздөн-түз колдоосу менен Кашкарда курултай болуп, 7 шаар мамлекети расмий түрдө жарыяланат. Бирок хандык алгач Кашкар хандыгы деп аталып турган. Курултайда Якупбек менен Ташбектин колдоосу менен Бүзүрүк кожо хандыкка отурган. Бүзүрүк кожо такта 1 жылда отурган эмес. Келерки жылдын күнү жылып, жазы келери менен Кудайга шүгүр, мамлекет катары бутубузга туруп алдык. Жүрөгүм ордуна келип, көңүлүм эми жайланды. Арадан жакшы жаман иштер өттү. Күнөөбүз көп. Ажылыкка барып 5 парзымдан бирин аткарып келбесем болбос. Ыйык жайга биздин атыбыздан Ак мечитти курдуруп келейин деп ордуна Якупбекти дайындап Меккеге кетет. Ошол байдан ар нерсени айтып кайтып келген эмес. Аңыз кептерге караганда Бүзүрүк кожо Цин империясынын үсүрүнөн корккон деп да айтышат. Бүзүрүк кожонун "Мен Меккедемин, эми бир нече жыл Кашкарга бара албайм. Бийлик маселесин чечип алгыла" деген катыда бул сөздү айгинелеп тургансыйт. Ошол билдирүүдөн кийин Мухаммед уулу Якупбек Кашкардын толук укуктуу расмий ханы болуп жарыяланат. Бул жылдарда 1865-жыл болчу. Якупбек хан көтөрүлгөндөн кийин өз ордуна Ташбекти коргоо министри кылып дайындаган. Кашкар хандыгы өзүн жарыялаган кезде ошол кездин эң ири колонизаторлору Англия, Кытай жана Орусиянын ортосунда таасир талашуу, аймак талашуу өтө курчуп турган убакыт болчу. Якупбек менен Ташбек бул өлкөлөрдүн да өкүлдөрү менен жолугуп, алчы таасын жеген кыраак дипломаттарга айланышат. Осман дөөлөтү Англия жана Британиялык Индия Кашкар мамлекетин расмий түрдө таанышып, өз грамоталарын тапшырышкан. Айрыкча Осман дөөлөтү 7 шаарга курал-жарак жактан көп жардам берген. Орусия болсо Цин империясы менен алакабызды үзгүбүз келбейт деген жүйөө менен бул өлкөнү тааныган эмес. Кашкарда Оогандстандын, Осмондордун жана Англия менен Индиянын элчиликтери ачылып, чет элдик дипломаттардын Ташбекке генерал Ташбек деп кайрылышкандыгы боюнча архивдик маалыматтар бар. Ошол кездин күчтүү державалары, алсак Англия сыяктуу өлкөлөр, жаңы түзүлгөн өлкөнү жөндөн-жөн эле таанып койгон жок. Өлкөнүн Ташбек Татка менен Якупбек сыяктуу жигиттерин көрүп, алардын өлкөнү баштап кетер дареметин сезишкенди гана моюндашкан. Болбосо алар деле Кытай сыяктуу бир өлкө менен араздашкыбыз келбейт деп моюндабай койсо деле болмок. Бирок Ташбек Татканын дипломатиялык чеберчилиги буга жол берген эмес. Төртөөң төп болсоң, төбөдөгүнү аласың. Алтооң алты болсоң, алдыңдагыны алдырасың демекчи. Якупбек менен Ташбек Татка коңшулаш мусулман хандыктар менен биригүүгө аракет кыла баштады. Бирок Үрүмчү хандыгы буга макул болгон жок. Анткени алар бул жерде өкүм сүрүп келген Таранчы султанаттын мураскору мына бизбиз дешип, Якупбек менен Ташбекти Кокон хандыгынан келген келгиндилер катары жээришкен. Андыктан алар хандык тактыга алар эмес, биз отурушубуз керек деген ойду алдыга сүрүшкөн. Бирок ошентсе да бул маселе аягында оңуна чечилип берген. Үрүмчү маселеси тынчтык жолу менен ойдогудай чечилгенден кийин турмуш андан да татаал маселелерди күн тартибине көтөрүп чыкты. Булар мамлекеттин аталышы, туусу, эн белгиси, башкаруу түзүмү, дипломатиялык өңүтү, чарбалык негизи, саясий жана идеологиялык багыты сыяктуу болушунча тез чечилүүсү керек болгон маселелер болчу. Анткени абал канжардын мизинде тургандай кылтылдап турган. Бирок чампалай салууга да болмок эмес. Элди араңдан зорго бириктиргенде ортолорунда кайым айтышуу, араздашуу сыяктуу маселелерди жаратпоо шарт эле. Ал маселелердин эң башында өлкөнүн аталышы турган. Якупбекке койсо Кашкар хандыгы деп эле коймок. Бирок үрүмчүлүктөр буга каршы чыгышып, тарыхый өңүттөн алганда бул жакты Таранчы султанаты деп эле атасак туура болчудай деген ойду ортого салышат. Талаш дагы да кызуу бүйүр алып, Хотан хандыгы, Жунгар хандыгы, Ойрот эмираты деп айтып чыккандар да болду. Элдин басымдуу бөлүгүнүн уйгурлар экендигин эске алып, Уйгур каганаты деп да чыккандар болду. Акыр аягы 7 шаар деп атоого токтолушат. Анткени 7 шаарды бириктирген зор мамлекетке айланган эле. Натыйжада бул наамга эч ким нааразы болгон эмес. Ошол эле ордо жыйынында Якупбек хан
Жети шаар хандыгынын баатыр башчылыгына, башкача айтканда коргоо министрлигине, Молдо Үмөт уулу Ташбекти, парваначы кызматына Молдо Абибилланы, баш вазирликке Икрам Кожону, тышкы кызмат вазири Акмат Бейди, базар башчылыкка Сейиткан Дамирди дайындайт. Андан соң кытыр маслихаттешүүнүн жыйынтыгында Кашкар, Жаркент, Улукчат, Хотан, Аксу, Кучар, Жаңы шаар, Үрүмчү, Гисар, Кулжа, Үч Турфан оодандары түзүлүп, анын акимдери да дайындалат. Өлкө шарияттын негизинде башкарылмай болот. Бул маселеде эч кандай талаш тартыш болгон жок. Ошентип 1865 жылдын 21 сентябрында Жети шаар хандыгын расмий жарыялоо салтанаты өтөт. Бул өлкөнүн борбору Кашкар шаары болуп, өлкөнүн желеги, герби, жада калса гимнине чейин болгон. Өлкөнүн жалпы аянты 1,4 миллион чарчы километрди түзчү. Бул дегени Кыргызстандан 7 эсе чоң бир мамлекет дегенди билдирет. Ал учурда өлкөнүн күчү жеринин аймагына жараша каралгандыктан, бул эсепте бизге өлкө боюнча көп нерсени айтып берчүдөй. Калкынын саны болсо 17 миллионду чапчып, алардын басымдуу бөлүгүн уйгурлар, андан кийин дунгандар, алардан кийин кыргыздар, анан тажиктер, тибеттиктер, өзбектер, казактар түзчү. Ээлеген аймагы болсо ушул жерлер болгон. Түндүктөн Теңир тоо тоолору жана азыркы Кыргызстандын чек арасына чейин жеткен. Түштүктөн Такламакан чөлү жана Тибетке жакын аймактар. Батыштан Кыргызстандын жана Тажикстандын азыркы аймактарына чейин жеткен. Чыгыштан Үрүмчүгө чейин жайылып, Цин империясына чек аралаш болгон. Борбору Кашкар, ал эми экинчи административдик борбору Яркент болгон. Жети шаар жибек жолу соода жолунда жайгашкандыгы үчүн эң башта Кытайдын Цин империясы баш болуп, көпчүлүк империялардын кызыкчылыгын өзүнө буруп турган. Бул өлкөнүн башкы негиздөөчүсү албетте Алымкул аталык болчу. Ооба, кадимки азыркы Кытай жергесиндеги Кашкар аймагында кыргыздар Жети шаар деген кадимгидей мамлекетти тургузат. Башкаруу системасы шарияттын эрежесине негизделген. Бирок тилекке каршы кыргыздар негиздеген бул килтейге мамлекет тууралуу эч жерде айтылбайт да, эч ким билбейт да. Себеби бул окуялар кыргыз эр азаматтарынын уктап жаткан баатырдык рухун, дараметин ойготуп жибериши мүмкүн. Ушуну унутпайлы. Биздин аталарыбыз Кытайдын жеринде да мамлекет курушкан. Өлкөнү коргоо жагы да тыкыр иштелип, ашуу беделдерге күзөт, көзөмөл жайлар курулуп, белестерге дөңсөөлөргө замбиректер орнотулуп, түздүктөргө окоптор, жертөлөөлөр жасалып, айтор, кыйла сүрдүү абал жаралган эле. Бир күнү Ташбектатка кызмат менен Кашкарга келип, Якупбекке жолугат. Якупбек аны жаңы салынып жаткан кооз 3 кабаттуу хан сарайына алып барып көрсөтөт. Бул сарайды ханга жараша турган кылып, сырттан келген конокторго абройлуу көрүнүш үчүн курдуруп жатам, дейт Якупбек. Ташбектатка таң калып ушундай дейт. Эл жакырчылыкта жашап атса, мындай шаан шөкөт исламга да ыйманга да туура келбейт. Мен өзүм улуу чатта эски бир үйдү оңдоп алып эле жашап атам. Жаңы үй салуу оюма деле келген жок. Азыр өзүбүздө эмес, элдин гана камын ойлошубуз керек. Эгер эл биздин ишибизге жана ниетибизге ишенсе, ошондо гана бизди ээрчийт, деп бул кылгандыгынын туура эмес экендигин айтып эскертет. Бул маектешүүдөн кийин Якупбек салып аткан үйүн бүтүрүп, кыз келиндерге медресе кылып тапшырган экен. Чынында бул да болсо Ташбектатканын даанышмандыгынан, такыбалыгынан кабар берет. Алар Якупбек менен бийликке келген кезде мечиттер менен базарларда кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен манжурлар киргизген түтүн пулу, отун пулу, мал баш пулу, жан баш пулу, жайыт пулу, той пулу, аскерге жардам пулу сыяктуу салыктарды алып салышып, зекет пулу менен үшүр пулу деген эки гана жыйымды киргизишет. Жакырлардан болсо эч кандай салык алынган эмес. Элдин негизги тиричилиги мал жана жер менен болгондуктан, жери жокторго адам башына ченеп жер бөлүп беришкен. Малы жокторго ислам эрежеси менен мал бөлүп беришкен. Ошондой эле манжурлардын катаал мамилесинен кысылып, алыс кадыр тоолордо жашынып жашагандарды түздүктөргө көчүрүп келишкен. Бул жумуштарды бир жыл ичинде бүткөрүү менен Жети шаар элинин социалдык абалын чыңдап, маданият, билим, илимин көтөрүүнүн алкагында зор иштер ишке ашат. Кол өнөрчүлүк, зергерчилик, килем токуучулук, жибек жана шайы өндүрүүчү ишканалар түзүлүп, өз ара көмөк топторун алдыңкы планга алып чыгышат. Алар иштеп чыккан килемдер Кашкар килеми деген ат менен бат эле дүйнөлүк аренада таанылып кетти. Суроо талапта өтө көп болчу бул килемге. Мындай тартышчыл кырдаалда элдин курсагын тойгозуу башкы маселе болчу. Бош жаткан дың жерлерди өздөштүрүү саясатын бекем колго алышып, бардык аймактарда жаңыдан жол салуу, көпүрө куруу, канал куруу, арыктарды салуу, суу тартыш аймактарга кудуктарды жасоо бүт барысы жолго коюлат. Ал эми мечит, медреселер бир эле учурда үгүт насааттык үй, билимкана жана ибадаткана болуп кызмат өтөп, массанын күчүн бир багытка салган мыкты уяга айланган.
Ошол эле кезде жаңы үлгүдөгү мыкты мечиттер, медреселер салынып, мусулманчылык билим менен кошо чарбачылык, экономика, тарых, география, химия, физика сабактары окутула баштайт. Кашкар шаары улуу жибек жолунун борбору болчу. Мындан майнаптуу пайдаланып, соодагер көпөстөрдүн коопсуздугу толук камсыздалат. Ошол эле учурда бардык шарты бар. Кенен кербен сарайларды курушуп, базарларды кеңейтишет. Арийне, жолдорду кеңейтүү, эски көпүрөлөрдү жаңылап, жаңы мыкты көпүрөлөрдү куруу, таш жаргылчактуу суу тегирмендерди куруу элдик ынтымактын шыктанган күүсү менен жүрүп жатты. Англиянын Кашкардагы консулу Джон Фриштин сунушу менен 1866 жылы Ташбек 2 айга Делиге келет. Бул жерге келүүдөн максат мамлекетти башкаруу менен чарбалык экономикалык алдыңкы усулдарды үйрөнүп келүү болгон. Ташбек татканы Делиден дипломат Манарджана Чоудхури тосуп алып, бир катар аскер адамдары менен тааныштырып, ар кандай темада жолугушууларды уюштуруп, өндүрүштүк ишканаларды, көзөмөлдөрдү, базарларды, окуу жайларды, китепканаларды зыярат кылат. Иш сапары жемиштүү, пайдалуу болот. Индиянын Дели шаарындагы англичандарга таандык эң ири Вест Индия компаниясы Кашкарда, Үрүмчүдө, Жаркентте, Хотанда, Кучада, Турфанда кийим тигүүчү, идиш аяк айыл чарба шаймандарын жасоочу фабрикаларды ачышат. Осмон дөөлөтү болсо Кашкарда ошол учурдун эң мыкты басмаканасын ишке киргизип, түрдүү маанидеги адабияттарды чыгара баштайт. Ташбек татка адабиятты, китепти өтө сүйчү. Анын демилгеси менен 1866 жылдын июнь айында Кашкар шаарында дүйнөлүк адабияттын китепканасы ачылат. Андан көп өтпөй улуу чаттагы китепкана ишке киришет. Ташбек татка Үмөт уулу өзүнүн кичим экенин да унуткан эмес. Ал жыл сайын Исфайрам сайынын боюнда жашаган жердештерине туугандык жардам катары төөлөргө чай, фарфор идиштер, кездеме, дары-дарбектерди жүктөтүп жөнөтүп турган. 1868 жылдын кышында кар оор түшүп, жайыттар жабылып, ал аз келгенсип май айында калың кар жаап, элдин колундагы малы кырылып, азык оокаты түгөнүп, Исфайрамга оор жүт келет. Ошондо Исфайрамдыктар Ташбек таткадан жардам сурашат. Датка дароо 6 төөгө күрүч, 10 төөгө аштык буудай жүктөтүп, 800 тандалма уйгур эчкисин элге калыс бөлүп бергиле деп жөнөтөт. Уйгур эчкилери кыргыздын уyu менен бирдей эле сүт берип, 3-төн 4төн улак тууп, тез көбөйчү. Анан жаз алдында бир төөгө өрүк танегин, бир төөгө өрүк көчөтүн жүктөтүп, Кашкардык белгилүү багбанды кошуп, Исфайрам даранын элине жөнөтөт. Багбан Исфайрамдыктарга бир ай бою өрүк эгүүнү дыкат үйрөтүп кеткен. Учурда Баткендин брендине айланган өрүктүн тарыхы Ташбек татканын мезгилине барып такалаарын менимче билбесеңиз деле керек. Алар Исфара өрүгү же болбосо Исперек өрүгү деген ат менен тез эле Кокон, Маргалан, Фергана базарларын дүңгүрөтүп, бүгүнкү күндө Орусия менен Европаны да дүңгүрөтүүдө. 1864 жылы Ташбек Ферганага Алымкул аталык менен жолукканы келет. Экөө бир кыйла маселелерди талкуулашып отуруп, Алымкул биригүү пикирин айтат. Ал ири империя дөөлөттөрү бизге көз артып атат. Эртең кол салат. Андыктан мындан коргонуунун бир эле жолу бар. Биригишибиз керек. Бухара эмири менен, Хива хандыгы менен тымызын сүйлөшүү жүргүзүп, аларды макулдатып атам. Силер да тезирээк бутуңарга турсаңар, баарыбыз биригип Туран дөөлөтүн түзмөкпүз. Биз ошондо гана геосаясий дөө шаа мамлекеттердин азуусуна чайналбай турган коргонуу күчүнө ээ болмокпуз. Антпесек биздин келечек тумандуу коркунучта деген ой менен бөлүшөт. Бул пикир Ташбекке да жагып, бул маселе боюнча Ысык көлдүк кыргыздарга да келет. Бул жакта кыргыздар Ташбек баатыр башыны жакшы тосуп алышып, бирок анчейин колдой беришкен эмес. Бир аздан кийин Орус падышачылыгынын баскынчылыгы активдешип, Туран биримдиги ишке ашуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Анын артынан эле Алымкул аталыкта шейит кетет. Саясий кырдаал Жети шаар хандыгында да тынчтанган жок. 1877 жылы Жакыпбекти уулап өлтүрүшөт. Муну таранчы тобу уюштурган эле. Ызаларын ичине каткан Беккулу менен Ташбек 1877 жылдын 31 майында Жакыпбектин денесин жерге беришет. Анын эртеси эле Беккулу менен Ташбек Хаккулуну ээн жайга чакырып, күнү бою суракка алышып, каерде кимдер менен кандай кырдаалда болгон, ким күнөөлүү деген суроолорду беришип, аягында негизги күмөн Хотан шаарынын акими Ниязбекке барып такалат. Бирок Жакыпбектин коопсуздугун камсыз кылуу Хаккулунун мойнунда болгон. Андыктан ал дагы күмөн жараткан. Анында тергелип суракка алынуусу да ошондон. Анын үстүнө ал үйдүн эң кенжеси болгондугуна карабай, так мураскери болуп дайындалган болчу. Тарыхта так оюндары кимдерди гана, эмнелерди гана кылдырган эмес. Андыктан Беккулу менен Ташбектин Хаккулудан күмөн саноого толук акылары болгон. Караңгы кирип, Хаккулу үйүнө кеткенден кийин түнү бою көз ирмебей, кыжаалат болуп, ойдо жатып, дуа кылып, таңга маал өз жанына өзү кол салат. Расмий мураскордун өлүмүнөн кийин
ордудо так талашуу оюндары башталат. Бирок аягында такка бек кулу отурганы менен таранчы тобу сөзгө келбей, Үрүмчүгө кетишип, армиядагы өз тарапкерлерин чакыртып, күч топтоп, сүр көрсөтүп басым жасоо аркылуу бийликке жетүү тактикасына өтүшөт. Убакыт өтө эле тар. Эки негизги топтун макулдашуусу менен тез арада уюштуруу иштери жүргүзүлүп, чукул курултай чакырылып, көпчүлүктүн чечими менен 1877 жылдын 16 июнунда аскер башы Беккулуну Жети шаар мамлекетинин ханы деп жарыялашып такка отургузушат. Ташбек Түмөнбашыга Жети шаар мамлекетинин вазирлик кызматы ыйгарылат. Өлкөдө жаңы бийлик орногондон кийин мурунку хандын өлүмүн териштирүү иштери башталат. Териштирүүнү Ташбектин өзү жетектеген. Териштирүү башталышы менен бир канча атка минерлер камакта чиригенче Кытайда өлгөнүм артык дешип, Кытай тарапка бет алышат. Ниязбек баш болуп биринин артынан экинчиси түн жамына чек арага качып барып, генерал Цзо Цзинтандын бутуна жыгылышат. Алар Кытай генералына аскердик жашыруун сырларды төкпөй чачпай айтып баштайт. Азыр мамлекетти башкарууда, коргонууда алсыз абалда. Муну токтоосуз пайдаланып калышыңар керек. Ыңгайлуу учурду колдон кетирбегиле, шашылгыла дешип жалдырашат. Натыйжада Цин империясы 1877 жылдын август айынын аяк ченинде 180 миңдик күч менен кол салат. Чек араны коргоодогу эң негизги күч катары Кудай кулу Түмөнбашынын армиясы эсептелген. Генерал Цзо Цзинтан тандалма күчтү ушуга буруп, басымды дал ушуга жасайт. Салгылашуу чыныгы кызыл кыргын менен коштулат. Цзо Цзинтан 2 жума ичинде Кудай кулдун армиясын бекем курчоого алууга үлгүргөн. Кудай кул будуңчаң түшкөн бетме-бет салгылашууда оор жарадар болуп, душмандын офицерлери кирип келип колго түшөр маалда өз жанын кыят. Таяныштык армия жеңилгенден кийин Жети шаар мамлекетинин коргонуу мүмкүнчүлүгү кыйла алсырайт. Бул абалдан үйрөйү учкан чет өлкөлүк дипломаттар ат төөлөргө баалуу документтерин жүктөп, Кашкардан шашылыш качып кетет. Бир ай ичинде генерал Цзонун армиясы Хотан менен Жаркентте ээлеп, башкала Кашкарга жакындап кирип келет. Шаарды коргоо Ташбек вазирдин колунда болчу. Кошумча тосотторду, окопторду жасатып, шаарды түнү караңгылатып, замбиректерди сепил үстүнө орноттуруп, бир катар ири коргонуу чараларын көрөт. Согуш катуу жүрүп аткан. Курал-жарак жана азык-түлүк жайгаштырылган кампалардын баш кеңсесинде Якупбектин 3-чү уулу Айдар кулу отурган. Душман тараптан келген снаряддын жарылуусунан Айдар кулу шейит кетет. Кашкар ээленгенден кийин генерал Цзо Якупбектин сөөгүн көрүнөн каздырып алып, башын элдин үшүн алуу үчүн шаардын чоң базарынын кире беришине ийилип коюп, денесин өрттөтүп, дегеле тууган урук небере чөйрөсүнө чейин бүт барын тезелетип, ар бир үйдү тинтип, бекинген жайдан таптырып, өлтүрүп карат. Аскер адамы мындай турсун чиновник аттуунун баарын аттырат. Массалык түрдө геноцид башталат. Якупбектен тикелей тарагандардан бир гана Беккулу хан кара башын сактап качып кутулат. Калган үй бүлө бала бакыра неберелери, жек жааттар, достор, туугандары тукум курут болот. Беккулуну качууга мажбурлаган нерсе анын өлүм жараты менен жаралангандыгы эле. Ал эгер Жети шаарда өлүп, сөөгү ал жакта калган болгондо, Кытай генералы анын сөөгүндө жөн коймок эмес. Ошол себептен өлөөрдөн алдын өзүн алып чыгып кетүүнү керездеген эле. Беккулу кеткенден кийин адамдар Ташбек татканы хан көтөрүп, бир канча күн хан болсо да, Ташбек хандын жетекчилигинде салгылашышат. 1877 жылдын ноябрында Жети шаар мамлекети талкаланып, Цин империясына каратылат. Жети шаар, Якупбек, Ташбек деген жазуусу бар, бир да көрнөк-жарнак жазуулар, мөөрлөр калбасын деп, кагаз иштерин, китептерди, эстеликтерди, сүрөттөрдү, эске салчу эскерме буюмдардын бүт баарысын эрикпей-зерикпей тинтип чыгып, баарын өрттөп жок кылышат. Далай китепканалар, баалуу архивдер, документтер, сакталган жайлар орду түбү менен өрттөлүп, талкаланып жок болот. Согуш учурунда Ташбек канчалык өлөөр өлгөнчө согушамын деп көгөрүп көшөрсө да, айланасындагылар койгон эмес. Сүрмө топ менен Ташбек татканы да кошо алып чыгышып, бөөдө өлүмдөн сактап калышат. Дал ушул согушта Ташбек татканын бир көзүнө жаанын учу келип сайылат. Кээ бир маалыматтар боюнча найзанын учу сайылат. Ташбек татка дарыгерлерди күтпөстөн ал сайылып калган жаанын огун өз колу менен сууруп чыгарып, бир көзү сокур болуп калат. Башында айткандай, Ташбек татканын китеп менен илим-билимге болгон ышкын ушунан билиңиз, качып баратып да китептерим деп туруп алат. Жыйынтыгында эки жигити түн жамына шаарга кирип, китептерин араң алып чыгат. Ташбек татка кийин Кытай менен чек ара такталып аткан учурда да орчундуу роль ойнойт. Орус тараптын сунушу менен өкүл катары келип, маселелердин чечилүүсүнө чоң жардамчы болгон. Бүгүн түштүк аймагындагы айрым мамлекетибиздин Кытай менен чектешкен жерлери Ташбек татканын демилгеси менен такталып, биз тарапта калгандыр балким.
Датка өмүрүнүн акыркы жылдарын өлкөбүздүн түштүк аймагында өткөрүп, 1903 жылы 72 жашында дүйнө салат. Урматтуу менин мекендештерим, маданий мурасыбыз Ташбек Датка сыяктуу асыл генчтерге чынында толтура. Алар тууралуу изилдөөлөр жокко эсе. Өлкөбүздө дүңгүрөгөн той жана заңгыраган тойканалар көп. Бирок ошол өлкөнүн пайдубалын бекемдей турган, бейнелердин өмүр жолун чагылдырган чыгармалар аз жокко эсе. Машинелердин саны калкыбыздын санынан көп, бирок аталарыбыз тууралуу тартылган тасмалар жок. Капаста тышкан зөкүрлөрдү, башаламан аламан улакты колдогондор каражатынын аз гана бөлүгүн ушундай долбоорлорго жумшаса, балким мамлекетибиз мындан да жакшы өнүгүп кетет эле. Элге 1000 улак берсең да, балаң папалап мамалап отурса, берген улагың 1 тыйын. Эркектерибиз намыстуу, айымдарыбыз уяттуу болуусу үчүн тарбиялуу тарыхыбызды жаштарыбыздын аң сезимине сиңирүүнү жашообуздун негизги мүдөөлөрүнүн бирөөсү кылуубуз абзел. Бул мүдөнү ишке ашырууда 2 милдет бар. Алар же аткаруучу милдети, же көмөктөшүүчү милдети. Дагы бир 3-чү милдет бар, ал бул милдеттерди жайылтуучу милдет. Тасманын башында айтылгандай, Лагмненга сыяктуу кыргыздарды өлтүрүп, мал-мүлкүн тоногон адамдардын атын шаарыбыздын көчөсүнө коюп алган биз бөтөн жерге барып мамлекет тургузган Ташбек Датканын дагы ысымын келечекте татыктуу жерге берербиз деген изги ниет, үмүт тилек менен баарыңыздарга рахмат. Ташбек Датка тууралуу дегеле изилдөөлөр өтө аз. Бирок ошого карабай, элибизден элимпоздор, окумуштуулар бул инсан тууралуу китептерди жазып чыгышкан. Алардын сап башында Кадамжай районунун Каражгач айылынын тарых мугалими Миталип уулу Жаңыбай турат. Жаңыбай аксакал 1993 жылы оор кырдаалдарга карабай Ташбек Датка тууралуу алгачкылардан болуп китеп жазып чыккан. Андан сырткары Тазагүл Закирова Кош Мунар Алымкул аталык Ташбек Датка аттуу тарыхтуу даректүү баян жазган. Андан сырткары Муса Сапаев Ташбек Датка руху жана дымагы аттуу китеп жазып чыккан. Дал ушул ролигибиз да ушул китептин негизинде даярдалды. Жараткан Кудай Таалам Ташбек Датканын жаткан жайын жайлуу, топурагын торко, акыретин абат кылсын.